Өндүрүш жаңыланууга, заман талабына жараша өзгөрүүгө муктаж. Kumtor Gold Company 1 жылдан бери бул багытта модернизациялык ондогон долбоорлорду ишке ашырды. Өзгөчө Kumtorдун жүрөгү болгон Алтын Улуу фабрикасында жаңылыктар көп. Япониянын Nippon компаниясы тарабынан чыгарылган бул мунаралуу тик тегирмендер жакынкы күндөр ишке берилгени турат. Мындай тик тегирмендер дүйнөнүн эң алдыңкы токен өндүрүштөрүндө колдонулуп, электр энергиясын 2 эсе аз сарптагандыгы жогорку өндүрүмдүүлүгү менен айырмаланат. Большой проект — это Вертикалдуу тегирмендерди орнотуу ишин аяктап калдык. Бул япониялык өндүрүшкө таандык, заманбап акыркы технология болуп эсептелет. Мунун баары алтын өндүрүүнүн көлөмүн арттырууга багытталган. Учурда Алтын Улуу фабрикасында мындан башка да бир катар жаңылоо иштери жүргүзүлүүдө. Он нам даст существенное повышение извлечения. Кадимки чачтын калыңдыгы 60-70 микронго барабар. Ал эми Kumtorдогу жаңы тегирмендер кенди 20 микронго чейин, башкача айтканда, чачтан да 2-3 эсе майда күкүмгө айланта алат. Бул алтын өндүрүүнүн көлөмүн арттырып, ошол эле учурда чыгымын алда канча азайтмакчы. Ошондой эле Алтын Улуу фабрикасына ошол жылы эритүүчү жаңы 2 чан орнотулган. Мындай өндүрүштүк модернизациялоонун натыйжасында компания жылына азыркыдан 12.600 унцияга көп алтын чыгара баштайт. 12.600 унция деген жөнөкөй тил менен айтканда 400 килограмм алтын болот. 400 килограмм алтын бул 22 миллион доллар жылына ашык пайда алып турабыз. Биздин планга койгонго караганда 12.000-13.000 унция ашыгыраак жылына алып турабыз. Tower Mill тик тегирмендерин орнотуу үчүн Kumtor кенине өндүрүүчү Nippon компаниясынын өкүлү да кошо келген. Инженер Джейсон Карлос Магалус кесиби боюнча дүйнөнүн бир катар өлкөлөрүндөгү токен компанияларында болгон. Бийик тоолуу шарттагы Kumtorдогудой ири өндүрүшкө жогорку баасын берип, бул жактагы тартиптин бекемдигине таң калганын жашырган жок. The safety protocols in place. Kumtorдогу өндүрүштүк коопсуздук эрежелеринин сакталышы чынында абдан жакшы таасир калтырды. Ар бир кызматкер жөнөкөй жумушчу болобу, подряддык уюмдун өкүлү болобу, ар бир смендин коопсуз өтүшү үчүн биргеликте аракеттенишет экен. Бул жактагы тик тегирмендер орнотулуп жаткан курулуш аянтчасында дагы кесиптештерибиз коопсуздук эрежелерине кылдат көз салып жатышат. And outside they practice. Фабрикада мындан башка да олуттуу жаңылыктар көп. Цианид сууларын кайра кайталап колдонуунун жана цианиддин өлчөмүн көзөмөлдөөчү автоматтык ассенизаторлорду орнотуунун натыйжасында компания жылына 240 килограмм цианидди үнөмдөй алды. Бул экологиялык гана эмес, экономикалык жактан да абдан чоң утуш болду. Ошондой эле жакынкы айлары фабриканын ишин толук автоматташтырган, өндүрүштөгү адам факторун минималдаштырган канадалык айтылуу Woodgrove компаниясынын жасалма интеллектке негизделген технологиясы ишке берилгени турат. Бул аракеттердин баары чыгашаны азайтып, кирешени көбөйтүү үчүн жасалган жалпы командалык иштин натыйжасы.